кичине анан тарагандан кийин кыйынчылык болуп калып атат. Анда иштеп кеткенде ошо бири-бирин эле багып чоңоюп. Таптуу катып койгон немелерин мурдап чечебиз да. Бала кезде ушундай ойночу элек, дөңгөлөк ойноп жүрчү элек. Кээ бир балдарды эмете албаганда аласын эметип коюп, эркек балдарды ошентип коюп жүрчү. Эне үйдүн куту, эне үйдүн жарыгы. Бүгүн өзгөчө каарманыбыз менен маектешилип турабыз. Баатыр эне көптөгөн орден сыйлыктардын ээси Рыспөбү ШШнын Кулова апабыз менен маектешилип турабыз. Апабыз көп жылдан бери өзүнүн баягы үзүрлүү эмгеги менен эл алдында бакталып келет. Маектешебиз. Маекти толук биздин каналдан көрүңүздөр. Шаршенкулова Рыспөбү 1952 жылы 22 июнда Кочкор районунун Орток айылында төрөлгөн. Мектепти ийгиликтүү аяктаган. Атасы Шаршенкул айылдык кеңештин депутаты, апасы Зейнеп үй кожойкеси болгон. 1969 жылы 10 августта Мантыш айылынын тургуну Асанбеков Исага баш кошкон. Жолдошу жеңил өнөр жай кызматында 18 жыл эмгектенген. Өзү үй кожойкеси болуп балдарын багып, тарбиялап, үйдө чарба иштери менен алек болгон. Ал убакта эмне биз тиги азыркы жаштардай эмес да. Памперс жок. Жалаяктарды алмаштырып, шейшектерди айырып туруп, баланын тиги шымдарына салып коюп, аны алып кайра жууп, ушинтип бактык да ар бир баланы. Кээ бир балдарды эмете албаганда аласын эметип коюп, эркек балдарды ошентип коюп жүрчү. Сайыс убагында жакшы эле болгон ал кездерде. Кичине анан тарагандан кийин кыйынчылык болуп калып атат. Тарагандан кийин кыйынчылык болуп эле акча жок, эчтеке жок. Ун тартыш, баары тартыш болуп калганда анан тегирмен салдык. Ошо кездечи. Тегирмен салып жан бактык. Өзүбүз иштеп кеткенде, биз чындыгында иштеп кеттик. Мен да 8 жылы больницада иштедим. Анда иштеп кеткенде ошо бири-бирин эле багып чоңоюшту. Үйгө камап кетчүмүн анын сыртынан. Анан кызым түштө окуудан келгенден кийин аларды карап, тигиндей-мындайын төгүп, чака коюп койчумун. Азар кылышат. Анан төгүп, андай горошок да ал кезде эчтеке жок. Ошентип чоңойду чындыкта. Кийимне жана пальтонун сөгүп коюп, пальтону тигип, жолдошум эме өтүп зацеки болуп иштеген да. Мурун ошо эмени бүткөн, практика училищаны бүткөн да. Андан ошо жанагы швейный машинелер бар да, ошо менен балдардын жалаң бут кийимдерин тигип, кемчил кылбай. Ошо жана пальтодон эме тигип, тиги үйгө кийгенге. Ал кезде эчтеке жок да. Ошол убакта ошентип чоңойттук. Ошондой эле колхоздун ак коюн, элдердин менчик коюнда багышып, тоого жайлоого да бир кыйла жыл чыгышкан. Кийин эгемендүүлүк алган мезгилдерде, тактап айтканда 1993 жылы Сөөк деген өзөндүн боюна суу тегирмен куруп, көп жылдар элди ун талкан менен камсыз кылып турушкан. Ал кезде чалым бар болчу да, чалым бакты, малчы болдук, запкосын коюн бактык. Андан кийин менчик кой бактык, өзүбүздүн менчиктерден алып менчик кой бактык тоого. Ошентип бала бакыраны бактык ошол бөлүнгөн жылдарда. Анан мамлекеттин ар бирибизге койдон да бөлүп берди да, 13 бирден жылкы, бирден уй кылып бөлүп берди да. Анан ошо менен чарбачылык кылып, жанагы тегирменди салдык. Тегирмен менен жан багып кеттик да. Ал кезде жумуш жок, эчтеке жок. Көрүп тургандай могул Теңир тоонун Баатыр энелери деген чоң бир жалпы Нарын областы боюнча Баатыр энелердин энциклопедиясы да бул жерде. Ушул китепте канча деген Баатыр энелер киргизилген. Мына ошого мен апам дагы ушул жерде киргизгенбиз. Ошо мынакей мындай ачып көрсөтүп коеюн сиздерге. Мынакей менин апам ошол жерде мынакей Шаршенкулова Рыспөбү деп апакебиздин өмүр баяны, кыскача өмүр тиги жашоо турмушу жөнүндө чагылдырылган.
мынакей ошо апама арнап ушул китепти белекке беремин. Ошол анан эми эне жөнүндө, эненин эмгеги жөнүндө айта берсек сөз түгөнбөйт. Чындыгында энелерге баягы миң таазим. Бала кезде ушундай ойночу элек, дөңгөлөк ойноп жүрчү элек. Апам бизди чакырып, баягы тамак бышса, ай тамак ичкиле деп чакырып калчу эле. Ошолор эсибизде. Апам каймак тартканда каймагын жеп, ошо каймак тартылып аткан жерден жешибиз ысык нан менен. Ошолор эсибизде. Апабыздын мээрими чексиз да, эне мээрими деген. Апабыздын баягы бизге берген мээрими, тарбиясы аябай жакшы да, Кудайга шүгүр. Баарыбыз тең ошон үчүн ыймандуу болуп, намаз окуп, Кудай жолунда түшүп калганыбызга ошо апабыз, атабыз эме да, себепчи болду да. Урматтуу көрөрман, 7 каналды көрүп жатасыз. Бүгүн өзгөчө чыгарылыш айтып өткөндөй эле Рыспы апабыз менен маектешели деп маектешип жатабыз. Рыспы апа, мынакей ушул эгемендик алгандан бери Кыргызстаныбыз көптөгөн оор кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Азыркы жаштар мынакей технология, илим билимге басым жасап атат. Анан кийин сиз жаштарга кеп кеңешиңизди айта кетсеңиз. Элибизге тынччылык болсун, заманыбыз тынч болсун, элибиз аман болсун, бала батырам аман болсун. Анын ичинде калкыбызга тынччылык болсо эле болду эле. Рыспы апа, могу соңку жылдары ушул Кыргыз мамлекети эле эмес, башка мамлекеттерде дагы ажырашуулар жана башкалар көбөйүп атат. Негизи бактылуу жашоо, аял күйөөсү кантип жашаш керек, эмне кылыш керек, ошолор тууралуу дагы кеп кеңешиңизди айта кетсеңиз. Эмки жаштар чындыгында жеңил ойлуулукту көп ойлойт да. Эмки жаштар утурумдугун ойлойт, түбөлүгүн ойлобойт. Жашоосунда биз чылап 56 жыл жашайын деген эч ким жок азыр. Жашоосу тың болсо жашашат, жашоосу тың болбосо ажырашып эле окуй деп кетип калышат. Анан эми өз балдарыман ойлойм, эми өздөрүнүн биринин бири арабасын тартып жашап келатат. Эми ошо эмки жаштар ошондой эле тынччылыкта ыймандуу эле жашаса болду, ыймандуусу. Эне тил деген эмнеден башталат дейт, ушул энеден алган тарбиядан башталат экен да. Энебиз айтат постоянно ушу, ай балдарым, акыл өстүү болгула, бирөөнүн эмгегин жебегиле, бирөөнү сөзгө кептик кылып, сөзгө сөлтүк кылып, эч качан бирөөнү кемсинтпегиле, жакшы сөз айтып, ар дайым баягы кишинин көңүлүн калтырбагыла деп айтат эле да. Анан мына ошонун артынан ушу 10 бала жакшынакай чоңойдук, Кудайга шүгүр. Балдардын баардыгы акыл эстүү дегендей. Эми Кудайга шүгүр баардыгы бала бакалыбыз, неберелүү, чөйрөлүү болуп мынакей алды неберелердин алды үйлөнүп атат. Кудайга шүгүр. Ушул апабызга ден соолук берсин, Кудай таала өмүрүн узак кылсын. Ушул биздин төрүбүздө отуруп чайыбызды ичип, ысык чайыбызды, жакшы мамилебизди көрүп эле, сыйыбызды көрүп, биздин маңдайыбызда жүрө беришине баарыбыз каалайбыз. Ошол айылда турабыз, Жеңиске айылында. Бул апабызды жакшы тааныйбыз, Рыспы апабызды. Баатыр эне, үлгүлүү үй бүлө, балдардын баары, кыздардын баары баягы эл сыйлаган, эл урматтаган жакшы үй бүлө булар. Ошон үчүн мына элге бүгүн бир туугандары чакырып, баардыгын куда сөйттерди, баарын топтоп чакырып чай беришип атат. Бул деген жакшы нерсе. Биз айтат го баягы энеге, ата энеге кандай сый көрсөтсөң, сен да уул балдарыңа ушундай сый көрөсүң деп. Мына уулдары, кыздары бүт монтип урук тууганды, эл журтту баягы чогултуп чай беришип атат. Булар да Кудайым ошо балдарынан, уулдарынан сый көрсүн. Кудай таалам ушул эжебизге ден соолук берсин, балдарына сый урмат берсин. Кыздар, келиндер аман болуп, эжебиздин ушу юбилейин жакшы өткөрүп алганга Кудай таалам мүмкүнчүлүк берсин. Мен келин болуп келгенде кайнене жок болду. Баягы кайнене катары өзүнүн эмелерин айтты, кеп кеңештерин, акыл кеңештерин айтып, бул кишилер
эми эмгекчил ушундай түйшүк менен ушул балдарын ушул алга алып келди. Эжем бактылуу эже деп айтсам болот да. 10 баланы тарбиялап өстүргөн, мээримдүү эненин таманы бейиштегендей, балдарынан урмат сый көрүп, мына үй бүлөйүн белгилеп отурат, жестемекон ынтымактуу семьялардан болгон балдарын ар бирин эркелетип, өстүрүп, чоңойтуп, ушул эресеге жетип отурат дейм эжемди. Бактылуулукту каалайм. Рыскүл апабыз ушу менин жолдошум Барчынбек Бугубаев белгилүү акын. Ушул кишинин эң улуу жеңеси болот. Бирок жеңеси эмес, ушу апасындай көрчү. Барчынбек өзү ушул баардык маалымат булактарында жүрөт. 9 жашында апасынан ажыраган. Ал эми Рыскүл апабыз болсо Барчынбектин 6 жашында ушул үйгө келин болуп келип, 9 жашында Барчынбек апасынан калгандан кийин ушу эне ордуна эне болуп, жеңесиндей эмес, апасындай болуп багып чоңойткон. Ошондуктан мен келин болуп барганда дагы мындан ары сен бул жак абысың эмес, жеңебиз эмес, апа деп жүргүнүң деп ушу апабыз мага жолугун салып, нике тоюбузду берип, атам экөө элиден батабызын алып беришкен. Ошол күндөн баштап ушу апа деп кайрылам. Дайыма Барчынбек өзгөчө жакшы көрчү. Ошо апабызга арналган ырлары да бар, интернет булактарында атабызга да арналган ырлары бар. Апабыз менен сыймыктанабыз, дагы узак өмүрлөрдү каалайбыз. Жубайлар Тилек, Гүлнара, Мирзат, Максат, Айнура, Бакыт, Талант, Тынчтыкбек, Шааркүл, Чолпонбек аттуу 7 уул 3 кызды болуп, татыктуу тарбиялап, уядан учурушкан. Тилекке каршы жолдошу 2023-жылы дүйнөдөн өтүп кеткен. Балалык кезде көп эле окуялар болгон. Эми апабыздын бирок мына таттуу катып койгон немелерин урдап жечүбүз да. Анан уламдын чекесинен чубап жиберип, кармалып калган күнүбүз болгон, терезени сындырып алган күнүбүз болгон ушул. Андай убактар көп, андай учурлар аябай эле көп болгон. Апабызга кармалып калган күнүбүз болгон, бирок кармалып калганда апабыз урчу эмес. Конок келгенде эмнени салабыз деп калчу, анан биз болсо жеп койчубуз да. Мен ошо инелерим менен кичирээк болгончу мен баштап ошолорго көбүнчө мен эме алып жатчумун да. Ошондой болчубуз, тентегирээк болчубуз да. Калп элек эми апабызга, алтын апабыз ден соолукта болсун, өмүрү узун болсун. 73 жашын белгилеп атабыз, кичине кулагын утуктап келдик апабызды. Бактылуу карлык, апабызды жакшы көрөбүз. Мен да апам жөнүндө бир калп элек айтып коеюн. Апам 73 жашка толуп атат бүгүн. Апама чын ден соолук, узун өмүр, балдарынын ушундай жакшылыктарын көрүп эле, неберелеринин жакшылыктарын көрүп, биздин маңдайыбызга ар дайым аман эсен жүрө берсин. Узун өмүр каалайм. тойго жетиш дагы чоң сыймык өзү. Биз ошо кубарыбыздын ошого чыкканда сыймыктанабыз. Кудай болсо кичине ошо мурдураак өтүп кетти. Ал эми тагдыр ошондой экен. Эми мына ушу кудагый менен кудай ушу 9-10 баланы тарбиялап, ар бирин ордуна коюп, үйлөнтүп, жайлантып, окутуп, чокутуп дегендей баарын каалаган ой максаттарына жеткирип атат. Мына ошентип Рыспөбү апа бүгүн бала чакасынын, неберелеринин арасында бактылуу карылык өткөрүп, өмүр бою төккөн эмгегинин жемишин көрүп жатат. Эненин мээрими түгөнбөс дарыя деген бекеринен эмес. Рыспөбү апанын да мээрими, ак батасы балдарына күч кубат, үй бүлөсүнө береке болуп, үйүн жылуулукка, ырыскыга бөлөп келет.